Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Бүткүл аламдарды жараткан Аллах Субхану ва Тааляга чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Бул шайтан деген нерсе бул өтө азгыруучу бир Аллах Субхану ва Тааля жараткан махлук болуп эсептелет да. Бул шайтандын азгыруусу боюнча мына ушул Бирсис деген кечилдин окуясына бир карап көрсөк болот. Кайсы бир Бани Исраил деген коом өткөн, ошол коомдо бир кечил бар эле да, аты Бирсис деген. Ал кечил ушунчалык ибадат кылат эле, түн десе түн, күн десе күн, өзүнүн өмүрүн Аллах Субхану ва Таалянын ибадатына арнап койгон кечил болгон. Ал кечил түнүн да күнүн дагы манастырдын ичинде ибадат менен өткөрөт эле. Манастыр деген бизде мечит болсо, аларда манастыр деп коет. Ошол манастырдын ичинде түн десе түн, күн десе күн, тек кана өмүрүнүн бардыгын Аллах Субхану ва Таалянын ибадаты үчүн арнап койгон кечил болгон. Себеби ошол учурларда кечилдер ушундай болот эле, алар бала чакалуу болбойт эле, иштебейт дагы эле. Алар тек кана өмүрүнүн өткөнчө ибадат менен ошол манастырдын ичинен чыкпай ибадат кылышат эле да. Ошол Бирсистин учурунда 3 бир тууган бар эле, 3 бир тууган. 3 бир туугандын жалгыз карындашы бар эле. Ошол 3 бир тууган Аллах Субхану ва Таалянын динин жайуу үчүн жигат жолуна чыгыш керек болуп калды. Анан өздөрүнүн жалгыз карындашын кимге ташташты билбеди. Туугандарына таштайын десе эч ким жок, тааныштарына таштайын десе эч ким жок. Аллах Субхану ва Таалянын жолуна жигат кылыш үчүн чыгыш керек. Эмне кылыштарын билбей, айран таң болуп отурушуп, акыры жалгыз карындашын ошол Бирсис аттуу кечилге таштоону чечишет. Себеби ага ишеништи. Ал кечил, ал Аллах Субхану ва Таалянын айтканын гана кылат, эч бир жамандык иш анын колунан келбейт. Ошонун көзөмөлүнө таштайлы дагы, анан Аллах Субхану ва Таалянын жолуна жихадка чыгып кетели деп чечимге келишти. Анан жанагы жалгыз карындаштарын кечилге алып барышты, айтты: "Эй Бирсис, биз ушунда Аллах Субхану ва Таалянын жолуна чыгып кетип атат элек, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ушул карындашыбызды сага таштасак, сен көзөмөл кылып карап турсаң, биз Аллах Субхану ва Таалянын жолуна чыгып кетели" десе, жана Бирсис айтат: "Астагфирулла, Алла сактасын, бул карындашыңарга мен өзүмө жоопкерчиликти алууну каалабайм. Мен бирөөнүн аманатына кийин кыянат кылып коюшту каалабайм. Алыстаткыла кой, мага ашыкча жүк кылбагыла. Мен Аллах Субхану ва Таалянын ибадаты менен гана алек боломун" деп макул болбой коет. Бирок жанагы 3 бир тууган кайра келе беришет. Алланын ыраазычылыгы үчүн карап турчу, эми биз чыгып кетели, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп акыры ошол кечилди көндүрүшөт да. Анан кечил макуланда, менин анал манастырымын маңдайында үй бар кичинекей. Ошол үйгө коп койгула, макул, мен силер келгиче чейин көз салып караганча турам дейт. Ошентип жанагы 3 бир тууган өздөрүнүн жалгыз карындашын ошол кичинекей үйгө таштап, анан Аллах Субхану ва Таалянын жолуна чыгып кетишет. Күндөр өтөт, анан жанагы кечилге шайтан келет. Шайтан келип: "Эй Бирсис, ана сага аманат кылып таштады аналар карындашын. Ага жок дегенде кичине тамак апарып берип турсаң, чоң соопто калат элең" деп шайтан секин азгырып баштайт. Ошондо жанагы кечил тамак жасап, анан үйүнүн алдына коюп туруп, эшикти тыкылдатып туруп кетет. Жанагы аял чыгат дагы, жанагы тамакты алып кирип кетет. Ошентип ар 2-3 күндө тамак кое турган адатка айландырат. Анан шайтан бир күн дагы келип секин азгырып баштайт: "Эй Бирсис, сен тамакты таштап койгонуң менен
эми жөндөн жөн эле таштап кое бересиңби эми? Кичине салам айтып, кандай отурасыңбы, жакшысың деп бир абал сурап кой бир аз. Таштап эле кете бербей дейт. Анан күндөр өтөт, анан бир сиз жана тамакты апарып ташташтан мурун эшигин такылдатат жана кызды. Чыккандан кийин анан саламатсың деп ал акыбал сураштыкка өтөт. Ошентип күндөр өтөт, айлар өтөт. Анан шайтан дагы жанагы бир сизге келет дагы, бир сиз, сен жөн гана абалын сурап койбой, кичине сүйлөшсөң, ал отура берип, ал байкуш, ал кыз байкуш отура берип зеригип калды. Ал деле адам кичине бирөө менен сүйлөшкүсү келет, кичине бир дартташкысы келет бирөө менен. Кичине эми салам айтып эле кетип калбай, кичине сүйлөш да, кичине баарлаш ал менен деп шайтан азгырык сала баштайт жана бир сизге. Анан бир сиз тамагын апарып берет, анан салам айтат, анан секин ал акыбал сураштыкка өтөт. Ал акыбал сурап кете баштайт. Ошентип убакыт өтөт, анан шайтан дагы келет. Бир сиз, сен ага салам берип, ал акыбал сурап атасың. Эми кичине эшиктен эле кетип калбай, эми кичине үйүнө кир, үйүн көр, кандай шартта жашап жатат. Кичине үйүнө дагы кирип кичине көр да шарт кандай жашап атат. Анан убакыт өтөт, бир сиз анан тамакты алып барат, берет. Анан саламдашууга, кеңири баарлашууга өтөт. Анан үйүнө кирип, отуруп сүйлөштүккө өтөт анан. Ошентип убакыт өтөт, жана бир сиз кыздын үйүнө кирип атат, кирип ошол жерде сүйлөшүп, үйүн ичине кирип өттү. Анан ошентип убакыт өтүп, анан шайтан дагы келет жана бир сизге. Келип, бир сиз, сен эми ал менен үйүнө кирип, ушинтип кичине эле сүйлөшүп кете бересиң, ал менен кичине тамашалаш, кичине наркы беркини күлдүрүп, кичине мындай көңүлүн көтөр, мындай жөн эле сүйлөшүп эле кете бересиңби деп шайтан азгырык сала баштайт ушинтип. Анан бир сиз барат, үйүнө кирет, жана кыздын үйүнө. Анан ошол жерде анан кийин баарлашып, анан ал кызды эркелетүүгө өтөт. Кичине шайтан азгырган да, эркелет кичине деп, анан эркелетүүгө өтөт. Ошентип шайтан жакындаштырып отуруп, экөөнүн ортосунда бири-бирине жакшы көрүнүп пайда кылат. Ошентип убакыт өтүшү менен жана бир сиз барып отуруп, ошентип тамашалап, эркелетип отуруп, анан бир күн зына кылып коет анан. Ошондо шайтан аябай сүйүнөт. Мына мен максатыма жеттим. Эң ибадаткөй болгон кечилди, мен мына жолдон адаштырдым деп шайтан өтө сүйүнөт. Мына зынага, эң чоң күнөөлөрдүн бири зынага кылып чүрүп койдум бул бир сиз деп аябай сүйүнөт. Ошентип убакыт өтүп, жанагы кыз боюнда болуп калат. Анан уул төрөйт. Уул төрөгөндөн кийин анан шайтан секин жанагы бир сизди дагы жолдон чыгарыш үчүн келет дагы, бир сиз, сени бул кыздын агалары бул кызды аманат кылып таштады эле. Сен эмне кылып койдуң? Сен зына кылып койдуң бул менен. Эми бул кыз төрөп уулду болду. Эми эртеге ал кыздын агалары келсе, билесиңби сен эмне кылат? Сен зына кылганың билет дагы, сени өлтүрүшөт. Андан көрөк сен азыр ошо баланы союп, муздап жок кыласың. Баланы жок кылбасаң болбойт. Жок кылып койсоң, агалар келсе билбей калат зына кылганыңарды. Анан кийин айтып коесуң жана кызга, сен дагы айтпайсың зына кылганды. Жин болобуз дагы, баланы жок кылабыз деп ошентип айткын дейт да, анан жанагы шайтан азгырган бойдон кетет. Анан бир сиз чындап эле ошондой кылбасам болбойт дейт да, жана баланы алып туруп, мууздап ошол үйдүн аркасына көмүп коет. Ошентип убакыт өтөт, анан жанагы шайтан дагы келет бир сизге. Бир сиз, мына бул сен мына ушул кызды айтпайт деп ойлойсуңбу? Бул кыз бир күн эмес, бир күн бул баары бир сен зына кылганыңды жана баласын өлтүрүп койгоңду айтат.
Андан көрөк мына ушу кызды дагы өлтүрүп сал. Өлтүрүп саласың дагы, агалары келгенде сен айтып коесуң, бул оору өлүп калды деп коесуң, ошо менен жим болуп кетет, сен кутуласың. Анан баягы жана бір сыйыз келет дагы, жана кызды дагы өлтүрүп туруп, союп өлтүрүп, мууздап туруп, анан жанагы үйдүн аркасында баласын көмгөн жака апарып көмүп салат. Ошентип убакыт өтөт, анан жанагы кыздын агалары Аллах субханала таааланын жолуна жихадтан келишет. Келип эле жана бір сыйызга келип айтышат: "Эй, бір сыйыз, биздин карындашыбыз кана?" дейт. Бір сыйыз айтат: "Өңгүрөп, ыйлап кирип, айнан ушу кыз карындашыңарды карап жатат элем. Бир оорудан келип кыйналып, бир оору себебинен бул дүйнөдөн кайтыш болду. Карындашыңарды апарып, жаназаларын окуп, паланча көрүстөнгө апарып көмүп койдум. Жүргүлө, көрсөтүп коеюн силерге кабырын" дейт дагы, башка эле бир кабырды көрсөтүп коет. Анан жанагы 3-1 тууган барып, карындашы өтүп кеткендигине, кайтыш болгондо аябай кайгырышып, ушу дубаларды кылып, анан ар бири өзүнүн үйлөрүнө таркап кетишет. Ушунда дагы шайтан жөн калбастан ошол кыздын чоң агасын түшүнө кирет. Түшүнө кирип айтат: "Эй, паланча, силер ошол бір сыйыз Кечилдин айткан сөзүнө ишендиңерби? Ал бір сыйыз силердин карындашыңарды менен зына кылды. Анан зына кылгандан кийин балалуу болду, төрөдү карындашыңар. Төрөгөндөн кийин ал Кечил ошол баласын дагы өлтүрдү, карындашыңарды өлтүрүп туруп, ошол үйдүн арка тарабына көмүп койду" деп шайтан түшүнө, жанагы кыздын чоң агасын түшүнө кирип айтат. Бирок чоң агасы ишенбей коет: "Эй, шайтан, кет, сен мени азгырбагын" деп ишенбей коет. Анан шайтан барып ошол кыздын экинчи агасын түшүнө кирет. Куддум ошо түшүнө кирип, куддум ушу сөздү айтат: "Бул Кечил силердин карындашыңар менен зына кылды, балалуу болгондо баласын да өлтүрдү, карындашыңарды да өлтүрүп туруп, куддум ошол үйдүн аркасына көмүп койду." Ал дагы экинчи агасы дагы ишенбей, түш деп ишенбей койгондо, анан шайтан барып туруп үчүнчү агасын түшүнө куддум ушул сөздөрдү айтат. Анан bir күнү ага инилер чогулуп калып, ушул түш боюнча бири-бири менен сүйлөшүп калат. Көрсө, бардыгына тең кудду ушундай бир түштү көрүшөт. Анан ишенип турушканда, анан кичине агасы айтат: "Жок, мен ошол жерди барып казып көрбөсөм болбойт. Ошол жерди барып казып көрөйүн" дейт. Анан үчөө тең барышат дагы, ошол үйдүн аркасын барып казып баштайт. Казса, чындап эле карындашынын өлүгү чыгат, караса муздалган, ошонун жанынан жанагы кичинекей баланын сөөгү чыгат. Ошондо анан кийин чындап эле түштөгү чын экендигине ишенишет дагы, жүгүрүп барып Кечилди кармашат. Кечил кармап: "Сен ушундай кылдыңбы?" десе, Кечил дагы акыры кылган нерсесин мойнуна алат. Анан булар ошол замандын падышачынын сотуна кайрылышат. Кечилди алып барып сотко апарышып, анан ошол жерде сот өкүмү чыгат. Кечилди асы өлтүрүү боюнча чечим чыгат. Ошентип анан Кечилди асып өлтүрүү күнү келип, Кечилди алып барып жатышканда, жанагы шайтан ушул жерде дагы жөн калбастан Кечилдин алдына келет дагы, Кечилге айтат: "Эй, бір сыйыз, менин кандай нерсеге кудуреттүү экендигимди көрдүңбү? Мен ушундай кудуреттүүмүн, сени кандай зына кылдырып койдум. Ал эми алардын түшүнө кандай кирип койдум мен. Көрдүң мен колуман кандай гана нерселер келишин. Эми сени мына ушул сени азыр асып өлтүрүшөт, сени ушул асып өлтүрүүдөн куткарып кетейинби" дейт. Ошондо жанагы бір сыйыз шашкылактап: "Мени куткарсаң куткар. Мени ушул кырдаалдан, аябай оор кырдаалдан турам. Бул дүйнөдөн өлө турган кырдаалда турам. Мени куткарып кет" дейт. "Сени айтканын кылам" дейт. Ошондо шайтан айтат: "Сен анда Алла менен кафыр болосуң сен. Бүт кафыр болосуң дагы, анан мага сажда кылсаң, сени ушул абалыңан чыгарып кетем" дейт. "Себеби көрдүң мен кандай кудуреттүү экенимди" дейт. Ошондо бір сыйыз эмне кылышын билбей, анан кафыр болот. Алла менен баардык нерсе менен кафыр болот дагы, шайтанга сажда кылат. Шайтанга сажда кылган учурда караса шайтан жок. Шайтан ошол убакта качып жок болуп кетет.
Шайтан аябай сүйүнөт. Мына мен bir ушунчалык таква, ушунчалык ыймандуу, ушунчалык күчтүү bir keçildi ыймандан чыгарып кафыр болуп мага сажда кылдырдым деп шайтан ошоңча жок болуп кетет. Ошентип жанагы keçildi асып өлтүрүшөт. Мына шайтан бизди кандайча жолдон чыгарат, кандайча азгырат, кандайча жамандыктарды берет. Бардыгы секин-секинден башталат. Биринчи салам берүү, анан сүйлөшүү, анан барлашуу, анан чын жакындап шайтан эң чоң күнөөлөргө алып барат да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер майда күнөөлөрдөн сактангыла, албетте майда күнөөлөр чогулуп отуруп силерди чоң күнөөлөрдү кылдырат деген да. Алхамдулиллахи роббил аламин.